токтомот экен да эжеке. Эгерде карапайым элге курал бериштен коркушса бийлик жок дегенде эжеке, биздин жергиликтүү помдорго, говудуга, ровудуга оружияны басып койсо болот. Мисалы үчүн жанакы тажик туугандардын эмесин айтып атат биздин ошо говудун кече сотрудниктериге рахмат. Мына Сүлкү шаарынын говудун сотрудниктери начальство менен биргеликте ошол кыраңда туруп, биздин спецнастын балдарыга жардам берип атышып, ошол жерде жардам берип турушту. Бир суткачы. Анан булар айтып атат, биздики огуз түгөнүп калды деди. Бул бир. Экинчиси биздин мылтыктарды атат калашниктер. Мына кыскасынан экен да. Бул дейт бир магазин аткандан кийин уже экинчи магазинди салып атсаң күркөп калат дейт, 5 метрге да кетпейт дейт. Анан куралыңар жокпу десек жок, снайпер жок. Азырчы эгердечи ошол министрлер куралдын бардыгын Бишкекте борбордо сайлап кармап сактап отурбастан Сарымайдай, аларды куралды СВД биздин сүлүктүгө жок дегенде 10 СВДны берип койсун, бизде 200ге жакын мергенчи бар. Мына кече мергенчилерибиз туруп берди ошо спецназардын жанындачы. Ошо 10 мергенчини СВДны атып үйрөтүп турупчу. Эгерде моундай тополоңго приказды сразу чыгарып туруп, буйрук берип туруп, СВДны колго кармап койсо, биздин бир мергенчибиз 20-30 эмен немесин аткарып берет ошол жердечи. Себеби алар жүгүрүп учуруп атат аларчы. Себеби биздин военныйлар токтоп турганда атса, мына военныйлар өздөрү признать этип атат, мергенчилер кыйын экен деп атат. Ушуларды курал менен обеспечить керек экен деп атат. Мына өзүлөрчү, бирок биз айта албайбыз, өйдөгө силер жеткирип койгула деп атат. Ушуну биз жоора айтып атканбыз да. МВДсына да, башкасына да эме. Ушундай окуя болот. Кечегинде Кудай сактасын, кечегинде басып туруп киргендечи азыр. Бечара менсалар айтат, биз момун живой мишенбиз деп атат биздин. Эгерде куралды жанакы эмеси бар, миномет, гранатомет, айланайын, ушуну биздин мына ровдуга, говдуга басып койсун. Керек мезгилде учетко эсепке алып койсун мергенчилерди. Афганистерибиз айтып атат, куралды берсин, бизде опыт бар деп атат. Рахмат афганистерге. Афганистер барып ошол жерде туруп берди. Туруп берди ошол жерде. Биздин эмне моральный дух болду солдаттарыбызга. Атайын десе мылтык, курал жок. Ок дарысы түгөнүп калган. Мына ушундай окуялар болду эжеке. Мына ушунун баарын элдин атынан жеткирип коюңуз. Коркпой сүйлөгөнүз элдин атынан жеткириңиз, керек болсо биз мынакей барып көрсөтүп айтайык. Мынча эле элди кордой берген болбойт. Кече көрүп атасы баласын издеген, баласы энесин издеген, ушундай элди көрсөң жалаң айлак, эми суусаган, чаңкаган, ач калган, давлениясы көтөрүп, жыгылып калган. Мына карап турсаң адам капа болуп кетесиң. А солдаттарыбыздын ал жердеги шартын көрүп туруп, вообще эле капа болуп кеттим менчи. Жогору жакта бийлик эмнени карап отур? Ошо шарты боюнча айтсаңыз. Солдаттын шарты такыр жок эжеке. Жерде жатат баары. Барсаң жерде жатат солдаттарыбыз. Огу дарысы жетишпейт биринчи күнү. Тамак ашы жакшы эмес, айланайын. Айлантырып койбойбу, солдат курсагы ток болсо анан согушат да. Элден айланып кетсе болот. Элге рахмат карапайым. Эл айтып атат, өзүбүз жебесек дагы солдатка жеткирейик деп, көрпөк төшөгүгө чейин, ысык тамакка чейин ишенсеңиз ар саат сайын балдар менен жеткизип турду эжеке. Анан айланайын карап туруп таң калат экенсиң, мамлекетте эмне уктап отурабы? Спец службалар уктап отурабы, айланайын? Орган жогорку эмелер эмне иш кылып отурат? Ушуну алдын ала маалымат берип койсо, жаш өлүмдөр болбойт го. Мына кече канча солдат өлүп кетти. Мага обидно жери, солдаттын огу жок атышып атып өлүп кетти. Мына солдатка могул обидно экен, биздин солдаттар эр экен. Биздин солдаттар каныбызда батырлык мүнөзү бар экен. Бир кадам чегинбестен мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн до конца туруп берди. А бирок куралың болбогондон кийин, ал жакта самый заманбап курал менен уруп атса, эмне кылсын биздин солдаттар? Рахмат ошо солдаттарга, рахмат. Мына өлүп кеткен балдарыбыз баатыр, буларга эжеке жеткирип коюңуз. Кечиктирбестен баатыр намыны берсин, үй бүлөлөргө камкөрлүк көрсүн. Себеби алар элди, жерди, мекенди деп бир карыш жылбастан туруп, элди, жерди коргоду ошол балдар. Мыналарды жеткирип коюңуздар. Курал жарак менен коркпостон обеспечить этсин. Эми азыр заман ошондой болуп калыптыр да. Бул элдин убалы кимге болот? Мынча элдин убалы. Ушуну заранее айтса, айланайындар, ушундай кооптуу абал бар. Эвакуация болгула десе, мыналар аман-аман заманда келип, мына жылуу жерге жайгашып алат эжеке. Анан солдаттарыбызды техника менен, оружие менен куралдандырып берсе, мисалы үчүн, макул жанакы биздин мергенчилерге, жергиликтүү элге бийлик курал бергенден корксо, жок дегенде говдуларды самый заманбап современный оружиялар, куралдар менен, шаймандар менен